В общем, туугандар, бүгүн 18-число, 1-ай 2024-жыл Бишкек убактысы боюнча буюрса кечки саат 10 болуп калды. 22:30 чамасы. Суук көрүп атасыздар. -10-15 чейин болушу мүмкүн бүгүн. Кече видеону бул жака сервиске алып келип токтотуп, ошол боюнча токтотконбуз. Бүгүн эртеден кечке мен ушул жерде болдум. Мынакей машина турат. Машинанын почти жарым бак газы бар болчу. Жылынып отуруп, бияка электриктер менен сүйлөшүп, кечке кабирайт этти. Азыр бир 10 мүнөт болуп калды, 15 мүнөт болуп калды. От алыш менен сразу мен биякты чыкырдым, шепти. Өзүм шепим чыкырып, анан силерге тартып атам, туугандар. В общем, ситуация мындай. Кече ал жака таштап кеткенбиз. Анан ал жакта электрик Айбек беле атың? Айбек мырза өзүм эртең жүргүзүп берем деди. Айбек мырза бүгүн кечке чейин чукулады. Бул жер Кудай берген. Мынакей. Электриктердин уюгу ушул жерде. Мен деген электриктер ушул жерде. Бул жердин дагы адресин коюп коем, буюрса телефон номерлерин дагы коюп коем. Азыр кандай болду, эмне болду, азыр сурасам айтпай атат. Мына бүгүн кечке чейин чукулаган ушул Айбек деген инибиз. Түптөн болот экен, 98-жылкы. Кыскасын айтканда, мотор жактан кирип, биягы салон, обшивка, мыякты карасаңыздар. Бул азыр чогултуп койгону да. Бул азыр мындай анча-мынча чогултуп койду. Ана мына жактардан бери, в общем, машинанын сидениясы эле калды да, ала турганчы. Полный панель жагы эле калды. Полный чачты. Анан компьютерду алмаштырасыз деди. Анан мен телефондон Дубайдагы балдарга чалып, компьютерин сурасам 2020-жылкы 1.6 объемдун Kia Rio'нун $200 экен. Анан ойлонуп, анан кайра дүйшө таксырга келдим. Дүйшөнүбүз дагы ушул жерде иштейт. Айтам го, бул жер өз негизи электриктердин уюгу. Мен деген электриктер ушулар. Бияктан дагы адресин айтабыз толук. Дүйшө дагы канча саат чукуладың? 2 саат. 2 саат, кыскасы көгөрүп отурдук экөөбүз. Мен машинага кирип кетем, жылынам, кайра чыгам, дүйшө менен көгөрүп отурдук, компьютерду диагностика кылдык. Кыскасын айтканда, вообще кино эле болуп кетти. Мен муну көргөзө албай калдым силерге. Биякта шеп жок болгон үчүн. Анан кандай болду эми дүйшө, эмне экен причинасы? Же секретин айтпайбы? Секретин айтпайбыз биз. Чүт эле компьютер ала жаздадык Дубайдан. Анан машинеде отурат элем, бир убакта тарт этип от алып кетти, аркасы кап-кара түтүн болуп, өзү 2 күндөн бери гонять эте берип, поршундар толуп калса керек эле бензинге. Ошон үчүн кап-кара түтөп. Ушундай. Анан бул боюнча отдельный видео болот дегем, дубайский машиналар боюнча. Туугандар, видеонун башында көргөнсүздөр. Негизи отдельный видео болот. Бул видеодо дагы мындай сөздүн маанисиге, маңызга көңүл бурсаңыздар, кандай Дубайдан келген американский машиналарды мактадымбы, же болбосо тескерисинче мындай жамандадымбы, өзүңүздөр тыянак чыгарып ала бересиздер. Анан именно Дубай против Корея. Азыр билесиздер, а? Кыргызстанга кирип аткан машиналар Дубай, Корея. Китай бул биздин машиналарыбыз эмес. Именно ушул эки өлкөдөн кирип атат. Америка против Корея. Бул боюнча буюрса жакынкы күндөрү менин жеке пикирим. Ошол машиналар боюнча өзүмдүн оюмду айтам, анан тандоо сиздердики. Анан анчамчалар ойлошу мүмкүн. Дубайдан машина, бузук машинаны алдырып алып, жамандап атат да деп. Мына жигиттер дагы жана сүйлөшүп келгенде айтып атат, эми электрикке келип электрикке такалат. Кандай буга чейин келчү беле? Келген бир K5 GT Line. Ошо рулю эме болуп калган да, электрический болот, сол блок управления менен связь жок деп. Короче, причинасы табылбай калган да. Кийин эмне болду, эмне жок. Азыр дагы эле турат. Баягы күнү сүйлөштүм, бир эс келип айтты, дагы эле турат деп. Андан кийин билбейм эмне болду. Анан Дубайдан алдыргандар негедир бир 50% негатив да. 50-60% негатив. Дубайга караганда Корея вариант болуп атат да. Корейцтер жакшы болот окшойт менин оюмча. Пожалуйста. Мен деген электриктердин бири айтып аткандан кийин мен Просто
Дубайдыкы эми урулат анан короче эптеп септеп чогултмай ушундай да. Корея лучше менин оюмда. В общем, Kia Rio'nun причинасы иммобилайзерби. Ошол жактан чыкты. Кыскасы бирөө бар, бирөө жок деп негизи замогу алмашылган. Машина повреждение менен эмес, вандализм, лобою сынган, ичинен кирип эшикти ачып, кыскасы замок жагын алмаштырган. Замок жагында да кичине проблемалар бар болчу. Кыскасы келип, короче, ушул күн болду да. Ушул нерсе болду. Жана жаман страшный түтөп кетти да. Басканда тул деди да, мынер туман болуп калды го. Негизи ушундай туугандар. Бул биздин бир тааныштыкы. Муну кичине өз мээнет кылып жасатып сатып беребиз. Ушундай. Анан адрес кандай эле? Профсоюзная 130. Профсоюзная 130 десеңиздер, сиздер дал ушул адреске келесиздер. Пересечение профсоюзная Патриса Лулумбу. Патриса Лумумбу менен профсоюзная кесилишкен жеринде сиздер ушул баягы автосервистерди көрөсүздөр. Буюрса автоэлектрик жактан любой кыйынчылык болсо келсеңиздер болот буюрса. Муздап дагы кеттим. Мен өзү ношумду караңыздар. Азыр барып эле келем да, бул жук ашым да бул. Бул шымдагы өзү канча бир 50 000 подписчиктен бери жүрсө керек. 50 000 катталуучудан бери жүрөт да. Бул байкуш шымдагы өзүн өзү актап бүттү. Мунун ичинен бирок калың гамаш кийип алганмын да. Калың мынандай гамаш кийип алганмын. Ошол эле азыр повод бербей турат да. Так мына жөн эле торшум эле. Бул өзү негизи летний да. Барып эле келем деп эрте менен чыкканмын. Башка айла жок. Бирок жакын эле жерде турам. Барганга зериктим. Не болду ошондо? Чогултабыз эми. Не кылабыз башка? Башка уктап калбайбы машина? Үмүт кылабыз уктабайт. Айтыш кыйын бирок. Айтыш кыйын, ишенич жок. Ишенич жок да. Дубай, Дубай да, все равно. Дубайдыкы туугандар, уктуңуздар да, ишенич жок. Ким? Дубай дегенде Toyota эмелер жакшы чыгат по-любомчу. Toyota Honda'ларчы. Бирок Toyota'лардын деле аякта немесин көрүп келдим да мен. Ал жак писат да. Бөлөкчөдө бисак Дубайда жүргөн машинанын биякта айырмасы бар. 50-50 да. 50 Гарантия 50-50. Бар жогунан. Электричество жагынан, кузов жагынан, Carfax жагынан. Эми болушунча өтө легкий алыш керек да. Өтө, короче. Жеңил Carfax. Жеңил, мындай кичине кымбатыраак болсо дагы. Мына эң жеңили ушул да мына. Эң жеңили вандализм да. Лобойун сындырып кирет дагы эле замокту алмаштырат, болду. Эң жеңил Carfax ушул. Болбосо полный заводской краска. Эч жеринде повреждение жок. Бирок ошондой экен. 50-ге 50 да, гарантия. Кымбатыраагын ала бериш керек да. Кичине Вандализм ичи өтө опасный да. Жерлеринде. Ичи опасный болгондо эмнеси? Химия бар да. Төгөт химиянычы. Өзү негизи эле американецтериң полит болот экенчи. Мындай машинанын Дубайда любой машинанын ичиге кирсең, Күндө бизге бир машина келди. Аркасы бар мончаган. Катып калган өзүнө. Канбы? Кан катып калган. Ана немеле пресс-стрелкага катышкан машиналарды көрдүк го, мындай октор кирип кеткенчи. Бирок ошону эч ким албайт экен. Биздин кыргыздар дагы, башка улуттар дагы негедир ошол машинаны вообще мына берип дагы койбойт да. Аукцион башталат. Аукцион башталгандан кийин эч ким бербейт. Анча-мынча эле чыкпаса, так көп эле ала бербейт экен. Бирок мен машинаны таптаза да ичи полный таптаза. Ушунчаган да, мончаган да. Өткөн акчы билесиңби? бизде сөз бар го, кан баары тартат депчи. Ошон үчүн эми албайт го дейм да. Так, не кылдык ошондо? Азыр эми мындай болуп калды да. Бул баштаган, бул бүтүрүп койду да. Может, эртең бул баштап туруп, бул бүтүрүп коет. От алдырып коет.
Биздин ошондой болот да негизи. Көбүнчө. Баары эми мен билбегенди бул билиши мүмкүн. Бул билбегенди мен билишим мүмкүн. Бирок бул Айбек деле вообще страшный чачып таштадычы. Айба. Айба. Айба деп эркелетебиз. Мен муну азыр панелди дагы бери чечип ыргып салабы дедим эле, хорошо, ошол жерден эле токтоп бул бир очканы чогулт деди да сразу. Анткени бир провод бар эле дедибиз. Сомнительныйчы. Ошол таяк кирген да ичине. Ошон үчүн обшивканы чечтиңби? Ошон үчүн могу жер менен ар жак изолент алган да. Экөө мындай болуп калган. Жакшы, ушуну айтганда негизгиси кандай болгончокто дагы кимде-ким ушул машинеге аракет кылып от алдырганга көмөктөшкөн болсо, баарынын мээнети бар. Ушул жерде турган жигиттердин баарынын мээнети бар. Буга чейин деле тактан замокты алмаштырып баштаганбыз. Ошондон башталды да. Эвакуатор менен алып келип баштаганбыз. Ушундай техника ушундай. Анан дагы бир нерсени айтайынбы? Машинени алып келип аябай көп сумма коюптур. $2000, $3000. Бирок коёт. $3000, $4000, бирок бул чересчур. Эми 1000, $1,500, $2000 чейин койсо болот да. А так $3000, $4000 бул чересчур. Анан ошол $1,500, $2000 койгон машинелерди мен көрүп атам да, съемка кылып тартып атам. Мынчага турду, мынчага продажага коюлуп атат десем, кичине кудайды карабайсыңарбы, анан тиги бу деген анча-мынча биздин диванный эксперттерге айтарым. Сиздер ушул менин каналым ачылгандан баштап жазсаңыздар керек негизичи. Азырга чейин жазып жүрөсүздөр. Сиздер буюрса биз миллионго чыкканда дагы ошол нерсени жазат болушуңуздар керек. Бирок сиздер ошол эле ойдон, эч өзгөрүүсүз ошол эле ойдон диванный эксперт катары эле жүрө берсеңиздер керек. Айтайын дегеним, сиздер дагы акчаңыздар болсо, мээнет кылсаңыздар, момундай ысык суукту көрсөңүздөр, техника боюнча монтип кыйналып, ойлонуп, запчасть издеп, тияка чалып, бияка чалып, тиги сервиске сүйрөп, бу сервиске сүйрөп, ушундай мээнет кылсаңыздар, анан билесиздер. Анан жөн эле жатып алып, комментарий жазган кажети жок. Эркектин ырыскысы негизи талаада. Эртең менен туруп, талаа дегеним эми сырттан да, көчөдөн иштеш керек, мээнет кылыш керек. Негизи ушундай. Алда бүттү байкет деген. Неге секрет барбы? Негизи Дубай менен эмен айтып коюн дедим айырмасынчы. Ке. Дубай менен эмне машинелердин айырмасы бул? Эмненин айырмасы? Дубайда мындай иптеп эле кылып кетирет да кузовду. Заказ кылган тааныштарың барбы негизи? Негизи жок, бирок тааныш. Анан каяктан байкадың? Же бияка келген машинелердин Ушул жака келгенде байкап атат да, баары тең. кандай эптеп кылганда кузовту так бир кетти, электричество жагын жасайт. Эми электричествосы эми биздикине эмес да, биздикине кылбайт биздеги кылчу. До конца кылбайт. Пухта кылбайт ишин, э? До конца кылып кетирбейт да. Эптеп от алса эле болду, кетирет да Кыргызстанга. Болду. Түшүндүм. Значит, бул машиненин деле ошондой болгон. Анан дагы бир мен өткөндө Малибу алдыргам. Ошондо дагы кудум ушундай проблема азыр. Учурда Ош шаарында турат. Блок предохранители 2018-дики. Асты 2021-дики. Мазгасы, мээси 2021. Просто блок предохранитель 2018-дики. Мына бүгүн азыр балдардан таптырдым Дубайдан. $195 экен. Алдырыш керек. Эми аны койдуруп көрөбүз кайра. Анан бул Айбек айткандай, бирок действительно эптеп эле. Мен өзүмдүн көзүм менен көрдүм, ошон үчүн мен Дубай жөнүндө отдельный видео чыгарам деп атам. Ошон үчүн мен Дубайга вообще басым жасабай калдым, видео дагы тартпай калдым. Жана жогоруда айткандай, сиздер өзүңүздөр байкаңыздар. Азыр мен кийин бир видео чыгарам, бул менин оюм. Мен оюмду айтканга менин укугум бар демекчичи. Ушул видеодо жакшы мактадымбы же болбосо мындай тескерисинче жамандадым. Ал жактан өзүңүздөр тыянак чыгарып ала бересиздер. А так конкретный оюмду жакынкы күндөрү чыгарам. Именно Дубай, Америка против Корея деп. Кореядан алдырасызбы машина? Такси кандай болот? Көп деле эмес.
Өтө славий болду. Славий болду. Мертвыйсыз анда азыр, э? Оны азыр келбейбин булар. Булар 15 күн алты. 11 бул азыр. Жок, булар 17-нен өйдө. Чыкпайт, э? 17, 4-5 айдан өйдө. Олар канча Кореяда? Буларды билбейм азыр. Мына санат элефтер мисалына. Канчага келет булар? 4000, 4,5 да Кореядагы баасы. Бияка келгенче 9-дун тегереги турат да. Бул 1,5 лот болуш керек анда, 2. Где-то ошондой. Бирок чыкпайт бул жака. Жок, бияка чыкпайт. Союп алып келет. Запчас калып турушу мүмкүн, а так. Бизге только легальный, официальный. Так. Ушундай туугандар. Жашоо өзү ушундай. Жашоо негизи ушунусу менен кызыктуу. Ушундай нерсени да көрүш керек. Бул кийинкиге опыт болот. Анан эми колдон келишинче жаңы машинени алдырып, айдаганга, алып сатканга жетпейт. Но арада момундай бюджетный биздин Кыргызстандын ичинде айдаганга, сатканга, элдин чөнтөгүнө, капчыгына ылайыктуу бюджетный машинелерди дагы алдырганга туура келет экен. Мындай проблемалары болот. Чогултуп баштады. Жигиттердин боксы боюнча көргөзүп өтөйүн. Автоэлектриктер боюнча. Кышын кайсыны? Ооба. Кышында кандай условияда иштейт? Бирок электрик бул өлүктүрүк деп тамашалап коет да негизи. Мындай бизден Кыргызстанда идеальный кышында жылуу жайында салкын кондиционер менен идеальный сервистер эсептелип эле да. Почти жок десе эле. Көптөп түнүкө менен эле бирок мээнетти кылып атат да. Балдардын мээнети бар. Действительно бар. Мен мисалы азыр булар машинени от алдырганча бир 50 жолу машинеге түшүп чыктым да, жылынып. Жүрүңүздөр, бул жагын да көрсөтөйүн. Бул жагы деле ушундай. Балдардын мээнети бар бирок. Дүйшөн кайка кетти, кирип кетти. Мынакей. Дүйшө? Алла разы болсун. Кызмат болсо түшөтө бир. Телефон номериңди айтып кой. 700 Так, 29 83 17. 29 83 17. WhatsApp'tагы бар. WhatsApp'тагы бар. Анын дагы биттасы 702 52 60 50. Бул Жаныбек. Көз шерде иштейбиз да, шерик болуп. Кыскасы, Мынау эме да, плакат да. ошону эле көргөзүп коеюн. Мынакей. Компьютерный диагностика дейт, установка Android магнитоль. Кыскасы, автоэлектрикке тиешелүү бардык кызматты көрсөтөт экен да. Туурабы? Клаус. Анча момундай Риого окшогон машиналар келип калса, кичине фокустардан көрсөтүп коет экен. Өзүм ишенбей кеттим ордон оталга. Мен мындай сезбей турасыздар да, мен эртеден бери ушунда жүрөмчү, мына эртеден бери ушул жерде мына. Анан от алса сүйүнөсүң да. 4 күндөн бери жүрөбүз мунун артынан. Чүт эле компьютер ала жаздадым. Мына шымды дагы бир сыйра реклама кылып коеюн, мынакей. Караңыздар. Баягы Москвада шымыңызбы? Билет экен, бул мурда көрчү экен бизди. Ошо жаңы эле айттым эле да. 50 000 где-то 50 000 ушундай катталуучу бар эле. Ошодон бери жүрөт да. Актады. Бул качественный экен. Жакшы, туугандар, келе бересиздер. Дүйшө аты. Келипсиздер дагы машинеге ушул автоэлектрикке тиешелүү бардык кызматтарды жасап кетсеңиздер болот. Алла разы болсун, Дүйшө.